Ассаламу алейкум достор, тарых болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздер менен Вершагиндин сүрөттөрүнө кайрылайын деп турам. Бартольд айткан «Кыргыздар Азиянын арстандары» деген сөздү далилдегим келип турат. Бул Вершагиндин сүрөтү Орто Азия үчүн болгон согуш. Албетте, бул согушту абдан сонун сүрөттөгөн. Алгач бул сүрөттө орус аскерлеринин лагери кандай болуп турат, кандай абалда даарат сындырып атканынан бери тарткан. Андан кийин биздин ата бабаларыбыз аңдып турган сүрөт. Андан кийин чабуул коюп жатышат. Биздин ата бабаларыбыз кандай болгонун бул сүрөттө таамай көрсөтүлгөн. Ошол доордогу орус аскерлери заманбап куралданган, заманбап кийинген, бирок биздин ата бабаларыбыз 7 метрлик найзалар менен келе жатат. Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч кел деген чыгармасын ким окуса, мындай согуштарды жакшы билет. Алымкул аталык менен кошулуп, Ташкенттен ары Фергана өрөөнүндөн орустарды кандай кууп чыкканы ошол китепте өтө жакшы жазылган. Сүрөттү карасаңыздар, биздин кызыл туубуз, анан мусулмандардын жашыл туусу, анан кыргыздын көк асабасы келе жатат. Негизинен бул сүрөт чындыгында керемет тартылган. Караңыздарчы, биздин ата бабалар кандай окшош кийинген, баштарында шаңшайган ак калпактары түшпөй, колдорунда кылыч найза менен орус аскерлерин кантип талкалап жатат. Анан жардамга келе жаткан орус аскерлери. Ал эми жыйынтыгы болсо мындай болгон. Албетте, биз Орус империясына эч качан жеңилмек эмеспиз. Арабыздан чыккан саясатчылар, чыккынчылар болбогондо. Кыргыздар Азиянын арстандары. Бартольд.